Бул илимий-техникалык кеңеш бардык облустарга Баткен облусунда илимди өнүктүрүүгө жана илимий изилдөө жүргүзүүгө багытталган иштиктүү кызматташуу Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын ортосунда болгон. Кызматташуу меморандуму түзүлүп, эки тараптын жетекчилери кол койгон. Меморандумга ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы 2021 жылда приоритеттүү аймак катары өздөрүнүн планына Баткен облусун көрсөтүшкөн. Буга ылайык 27 пункттан турган Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын иш-чарасы түзүлгөн. Кезектеги илимий-техникалык кеңештин бул отурумунда 4 маселе каралды. Атап айтсак, илимий-техникалык кеңештин курамындагы өзгөртүүлөр бекитилди. Баткен колдонмо изилдөөлөр жана инновациялар илимий билим берүү борборунун жобосу каралды. Ошондой эле илимге карай жол ыктыярчы студенттер кыймылынын жобосу да бекитилди. Мындан сырткары Баткен облусунда медицина, социалдык бөлүмдөр жана институттар аралык проблемалык лабораториясынын ишмердүүлүгү каралды. Магистратура бөлүмүнүн башчысы, биология илимдеринин кандидаты. 2 шифр менен чыкканмын. Защита өсүмдүктөрдү коргоо жана экология. Аталган иш-чара алкагында облусубузда май айында чоң эл аралык илимий форум өткөрүлөрү пландалды. Баткен облусунда өтө турган 2-чи эл аралык интеграциялык форумга даярдануу уюштуруу комитетин түзүү жана деталдуу пландар иштелип чыкты. Форумга Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу кошуна өлкөлөрдөн илимий окумуштуулар келери күтүлүүдө. Учурда кагаз иштери жасалып, даярдыктар жүрүп жатканы сөз болду. Мындай аракеттердин натыйжасы менен Баткен облусунда бир катар илимий эмгек жаралары күтүлүүдө. Каныша Яшимова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.